Силер адам баласы жер бетине чеги жок талаанын өлчөмүндөгү из калтырууга жөндөмдүү экенин билесиңерби? Сөз азыр албетте жөнөкөй издер тууралуу эмес, экологиялык из тууралуу болуп жатат. Бул термин адамзат ишмердүүлүгү курчап турган айлана чөйрөгө канчалык таасир тийгизе тургандыгын билүү үчүн колдонулат. Экологиялык из бул шарттуу түшүнүк. Анын жардамы менен өлкө, шаар же ар бир өз алдынча адам биосферанын канча ресурсун керектеп жаткандыгын аныктоого болот. Ал метр, килограмм менен эмес, бүтүндөй гектарлар менен өлчөнөт. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматтары боюнча, жыл сайын дүйнө жүзүндө 12 миллион гектар жер жараксыз болуп калат. Биздин өлкөдө эксперттердин баалоосу боюнча, жайыт жерлеринин 60-70% тынымсыз пайдалануудан улам жок болот. Экологиялык издердин глобалдуу тармагы катары белгилүү болгон эл аралык илимий изилдөө институту эсептейт. Аны эмне үчүн эсептөө керек? Жообу жөнөкөй балдар. Анткени жаратылышка таасир этүү даражасы төмөндөгүлөрдөн көз каранды. Адам энергия жана сууну канча өлчөмдө сарптайт? Калдыктарга канчасы ташталат? Биз кандай тамакты жана кандай өлчөмдө жейбиз? Кандай эмеректерди, кийим-кече жана башкаларды тандайбыз? Ошондуктан балдар, биз адамдардын адаттарын жана жүрүм-турумун өзгөртмөйүнчө, курчап турган айлана чөйрөнүн кыйроосун токтото албайбыз. Бүт үй-бүлөбүз менен төмөндөгү эрежелерди аткаруу менен биз ар бирибиз өзүбүздүн экологиялык изибизди азайта алабыз. Таштандыны иргегиле. Таштандыны контейнерлерге гана салгыла. Кагаз же чүпүрөк баштыктарды колдонгула. Көбүрөөк жөө баскыла. Велосипед менен жүргүлө. Үйлөрдүн терезелерин жана эшиктерин жакшылап жылуулагыла. Суу жана электр энергиясына кыйла үнөмдүү тарифи үчүн эсептегичтерди орноткула. Буюмдарга экинчи жашоо тартуулагыла. Ушул бардык эрежелер нөл калдык концепциясынын негизи болуп калды. Француз айым Беа Джонсон өзүнүн үй-бүлөсүнүн мисалында, эгерде төмөндөгү принциптерди кармана турган болсо, заманбап адамдар тиричиликте деги эле таштандысыз жашай ала тургандыгын далилдеген. Баш тарт. Ашыкча нерсе сатып алба. Күн сайын колдонуу үчүн экологиялык буюмдардын топтомун ал. Сатып алуулар үчүн кездеме баштак. Таразага тартылуучу азыктар үчүн экологиялык баштыктар. Тамак аш үчүн контейнер. Суу үчүн фляга. Суусундуктар үчүн кружка. Керексиз буюмдарды сатып алуу үчүн чыгымдарды кыскарт. Кайтадан колдон. Буюмдарды башкаларга бер. Буюмдарды кайра иштет жана экинчи жашоо тартуула. Эски буюмдардан кутулууга шашпа, анткени алардан эко-баштык же башка керектүү буюмдарды тигип алууга болот. Компост жаса. Органикалык калдыктарды компост чуңкуруна сал. Өзүңөрдүн экологиялык изиңерди ушул экослед чекит www.chekit.ru сайтынан текшергенди унутпагыла. Видеороликтер Экокунун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен даярдалган.